Саламатсыңарбы балдар? Азыр алипе сабагы. Жакшы болсо тарбияң, күчтүү болор билимиң. Күчтүү болсо билимиң, терең болор илимиң. Бүгүн биз балдар Барпы Алыкулов акындын балдарга насият деген ырын окуйбуз. Сабагыбыздын максаты Барпы Алыкуловдун балдарга насият деген ырдын мазмунун түшүнөбүз, авторун билебиз, ар бир сөздүн кандай мааниде айтылып жатканын аныктайбыз. Ырды үн кубултуп, көркөм, шаар окуйбуз, адеп ахлактык өнүмдөргө ээ болобуз. Акын жөнүндө бир оз сөз. Барпы Алыкулов кыргыз элинин залкар акындарынын бири. Улуу акын, Токтогул акындын шакирти. Барпы акын 1884-жылы күзүндө азыркы Жалал Абад облусунун Сузак районунун ачык ыштагында туулган. Акындын көптөгөн ырлары бар. Алардын айта кетсек, Турак жай, Мөлмөлүм, Шамал, Аккан суу, Дүнүйө, Ала тоо көрккө келбейт эл болбосо, Эмне бар бул жерде, Күн, Ажал жана башка чыгармалар бар. Силерге бүгүн ошол Барпы Алыкуловдун балдарга насият деген ырын окуп берем. Ырыс кыны бекерге, төкпөгүлө балдар-ай, акарат кылып бирөөнү сөкпөгүлө балдар-ай. Мурдуңду бөөдө көтөрүп, көппөгүлө балдар-ай. Бирдин көөнүн оорутуп, кетпегиле балдар-ай. Түбү кандай болушун эстегиле балдар-ай. Каяша сүйлөп сөз кайрып, турбагыла балдар-ай. Шоктук кылып бирөөнү урбагыла балдар-ай. Атка минсең сылантып, токугула балдар-ай. Илим билим пайдалуу, окугула балдар-ай. Эми ар бир сабакка көңүл буралы. Ырыскыны бекерге төкпөгүлө балдар-ай дейт. Ырыскыбызды төкпөшүбүз керек экен. Мына могу сүрөттөрдү карап, байкап отургула. Акарат кылып бирөөнү сөкпөгүлө балдар-ай. Демек, бирөөнү сөкпөш керек дейт. Бирөөгө жаман сөз айтпаш керек дейт. Бирдин көөнүн оорутуп, кетпегиле балдар-ай. Түбү кандай болушун эстегиле балдар-ай. Бирөөнүн көөнүн оорутуп деп атат, ошонун түбү кандай болорун эстегиле дейт. Каяша сүйлөп сөз кайрып, турбагыла балдар-ай дейт. Демек, өзүбүздөн улууларга, башкаларга каяша айтпайгыла дейт. Шоктук кылып бирөөнү урбагыла балдар-ай. Демек, башка балдарды, өзүңдүн досторуңду эч убакта урба дейт, бөөктөрүңдү урба дейт. Атка минсең сылантып, токугула балдар-ай. Демек, атка минсек да жакшынакай токуп алып мингиле дейт. Илим билим пайдалуу, окугула балдар-ай. Демек, илим дагы, билим дагы алыш пайдалуу экен. Ушуну окугула деп атат. Демек, сөздүк иш жүргүзөлү азыр. Акарат кылып деген кайдыгер болуп, каяша айтуу, орой сүйлөө дегенди түшүндүрөт экен. Бирдин көөнүн оорутуп деген бирөөнүн көңүлүн оорутуп деп атат. Эми азыр класстер толтуруп көрөлү. Кандай насааттарды айтыптыр бизге Барпы акын? Окугула дейт, урбагыла дейт. Дагы кандай насааттар айттыр? Калган класстерлерин өзүңөр толтурасыңар. Эми бул чыгарма бизге эмнени үйрөттү? Биз кандай бала болушубуз керек экен? Ошол суроонун үстүндө ойлонуп жооп беребиз. Үйгө тапшырма. Ырды үн кубултуп, көркөм шаар окуу, сага жаккан ыр саптарын жаттап ал, класстерди толтургула. Силерге сабак жактыбы, балдар? Анда эмесе, сак саламатта калгыла, балдар.